Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеоролик бизде торговля болот, Pocket Auction'дан и разбор технический болот, достор. Бүгүн биз сиздер менен көп күндөн бери биринчи жолу чыгып атабыз да. Где-то бир жумадай видеороликтер чыкпай калды и бүгүндөн баштап, достор, эмиден кайрадан оборот күчөтөбүз. И каждый день, достор, бизде торговля, обучение, стратегия и дагы көптөгөн полезный нерселерди мен өзүмдүн каналдарыма жүктөп турамын, достор. Толук маалыматтарды сиздер биздин телеграмыбызда, ачык телеграм каналыбызда көрсөңүздөр болот, достор. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында болот, достор. Ошол жактан өтүп бардык информация, маалыматтарды көрүп турсаңыздар болот, достор. Жана биздин сигнал группабыздарга дагы кошулуп обучение алсаңыздар болот, достор, бекер. Ссылканын бардыгы видеонун описаниясында болот, достор. Бүгүн биз сиздер менен технический анализ и графикти в целом кандай разбор кылыш керек экенин мен сиздерге мындай логический көрсөтүп түшүндүрөмүн да, өзүмдүн логический торговлямда. Итак, азыр биз сиздер менен 15-30 секунддук таймфреймде карайбыз и сделкаларыбызды, как обычно, 1 мүнөттөн ачабыз да. И бул жерде график өзү негизи элементарно болот да. Бул жерде график көтөрүлөт и түшөт, көтөрүлөт и түшөт, и ошол моменттердин биз сиздер менен как бы ушундай тоо араларын биз сиздер менен байкап көрсөк болот да. Мисалы, мынакей 15 секунддук таймфреймди биз байкап атабыз. Бул жакта бизде могундай картина болуп атат да. Давайте мен силерге муну алып түшүндүрөйүн. Мынакей бир подъем понижение, подъем понижение, подъем понижение, и как бы азыр ушул тараптарда где-то ушул жерде же болбосо могул жерден биз сиздер менен сделкабызды покупкага ачышыбыз керек болот да. Ушундай моменттерде биз сиздер менен сделкага киришибиз керекпиз да. Итак, биринчи сделкам $100 болот. Ушул жерден мен сделкамды сатып аламын да. Мынакей, вроде бы элементарно да, логически бизде мурдакы картиналар кайталанып атат, бизде көтөрүлүп атат график и график түшүп атат да. Биз сиздер менен ушул поддержкалардан жогору ачышыбыз керекпиз да, и ушул логически биз сиздер менен көрүшүбүз керекпиз. Кайсыл жерлерде график кайтышы мүмкүн да. Мынакей биринчи уровень бул жакта болуп калат, потому что мурда бул жактарда график көтөрүлгөн. Мынакей биринчи жолу, экинчи жолу, и бул жакта мынакей экинчи линия и далее үчүнчү линия да. То есть ушул 3 уровеньден биз сатып алсак болот экен да. И ушул уровеньдерден биз сиздер менен азыр сатып алабыз. Биринчи уровеньден азыр сатып алдык, 20 секунд калды. И көрүп тургандагыдай эле, достор, биринчи линиядан бизде небольшой болсо дагы график бир аз болсо дагы көтөрүлүп атат да. Давайте байкайлы. 10 секунд сделкабыздын жабылышына, и вроде бы көрүп аткандагыдай эле сделкабыз плюска жабылып атат, но акыркы секундтарда 2-1 и да, достор, бир аз жетишпей калды. Бул моменттерде биз дагы бир жолу сделкабызга киришибиз керекпиз да. Суммабызды көтөрөбүз 2,5 эсеге, $250 мен 1 мүнөткө дагы бир жолу жогору ача беремин, достор да. Анткени азыр болсо биздин графигибиз биринчи уровенибизде турат. Ушул уровеньдерди белгилеп коебуз. Мынакей биринчи уровень, далее экинчи уровень, и ушул уровеньдерден биз жогору ача беришибиз керекпиз да, достор. Мынакей 3 уровень бар экен астыда, и ушул уровеньдерден ступенька кылып ачсак дагы болот да. Мисалы, биз бул жерде стратегиябыз в целом восходящий трендтен ачып атабыз да. 1 мүнөттүк таймфреймди байкайбыз. 1 мүнөттүк таймфреймде бизде как бы моундай момент болуп атыптыр. Бизде бар графигибиз бул жакта мурда нисходящий тренд болуптур эле. Мынакей нисходящий тренд болуп клин болуптур. Мынакей көрүп аткандай эле бул паттерн клин деп коет. И астыга сужение болуп атканда биз бул жактан ушул астыңкы уровень поддержка мындай резкий отскок болгондо, могул линиядан чыкканда, значит бул эмнени билдирет? Бул смена трендин билдирет, достор. Ошондуктан биз бул жакта сделкабызды жогору ачышыбыз керекпиз да. Так, экинчи сделкабыз плюска жабылды, перекрытиябыз, и бул жакта мен кайра $100 сумма сделкамды түшүрөмүн да. Экинчи сделкамды элементарный графиктен ачамын. Бул жакта мен нисходящий трендтен продайтка ачамын, достор, сатууга, потому что бул жакта бизде графигибиз бир эле направленияга түшүп баратат да. То есть астыга. Мындай учурларда биз сделкабызды сатууга ачышыбыз керекпиз. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймди байкасак болот. Мындай
пролив болуп атат да, то есть график агып түшүп атат. То есть бул жакта бизде азыр астыда уровень поддержка дагы жок. То есть график бул жакта түшүп кете бериши мүмкүн да. И ушундай учурларда биз сделкабызды по тренду сатууга ачышыбыз керек болот достор да. Ушундай трендтерде биз сделкаларыбызды сатууга ача берип эле 4, 5, 6, 7, 10 сделкабызды тең подряд плюска жаап койсок болот да. И даже бул стратегия достор көпчүлүк моменттерде иштейт да, потому что биз даже торговля кылып атканда команда менен биз ушундай трендтерди выявлять этебиз да. Ушундай трендтерди кармайбыз и 4, 5, 6, 7 сделкабыз подряд плюска жабылат кээде да. Ошол моменттерде биз жакшы сделкаларды ачып, плюстарды кармап алсак болот да ушундай трендтерден. Так, үчүнчү сделкабыз плюс болду достор. Плюс $192 биздин счетубузга түштү. Итак, отлично. Давайте эми дагы бир моментти байкайлы. Кийинки валютная парага өтөбүз и кийинки валютная пара аут швейцарский франк ОТС. Бул жерде бизде графигибиз жогору эле кетип атат. Бул жакта уже тренд астыга эмес, жогору кетип атат да. Көрүп атканда деле бизде тренд үстүгө эле өсүп баратат и бул жактан биз сделкабызды, конечно, графиктин артынан эле сатып алууга ачабыз достор да. Давайте байкайлы. 15 секунддук таймфреймге коелу дагы. И в целом көрүп аткандай эле достор бизде мынакей картина бизде волна менен көтөрүлүп барат да мынакей. Көтөрүлдү, падение, көтөрүлдү, падение, көтөрүлдү, коррекция и азыр мынакей график көтөрүлүп аткан моментте биз сделкабызды жогору ачып атабыз да. Вроде бы все логично достор. Бул жерде сразу $250 даярдап коёмун. Если что, биз астыраак уровеньден дагы перекрытие ачабыз достор. Трейдингде торговля кылып атканда всегда перекрытие менен иштешибиз керекпиз да. Бул эми кандай десем, перекрытие бул уже кичине опыту бар болуп калган, уже 2-3 ай торговля кылып, уже түшүнүп калгандар бул перекрытие менен иштесе болот. А если новичок болсоңуздар, сиздер болгону азырынча фиксированный сумма менен торговля кылышыңыздар керек да. Сумманы өзгөртпөйсүздөр, болгону ушу $5-10 ача бересиздер да. Итак, 4-чү сделкабыз да плюска жабылды. Сумма инвестициямды түшүрөмүн $100. Кийинки валютная пара канадец японская иена ОТС бизде азыр уровень сопротивления пробой болуп атат и уровень поддержка болуп уже бул жакта саналып атат. Бул жактан 1 мүнөткө жогору $100 ачабыз сразу и бул жактан биз уровеньди коебуз. Бизде в целом өзү негизи восходящий тренд болуп атат и продолжение восходящего тренда болуп атат достор. Бизде бул жерде накопление. Мынакей бизде коробка уровень сопротивлениядан азыр покупательдер бул жакта көрүп атканда деле уровеньди пробой кылып атат и баасын кымбаттатып атат. Мурда бул жакта мынакей график восходящий тренд болуп эле келген и уровень сопротивленияга келип токтоду. Далее бул жакта бизде коровка, проторговка болот. Далее бул жакта пробой. Пробой болгондон кийин бул уровеньди ретест кылып туруп, андан кийин кайра үстүгө жогору кетиш керек достор. Бул паттерн 100% иштейт достор. Мынакей азыр көрөбүз. Уровень сопротивления пробой болду. Азыр могул жерде бизде ложное пробитие кайрадан түшүп атат. Биз бул жактан $250 1 мүнөткө дагы бир жолу астыраак уровеньден ача беребиз жогору, потому что бул жакта достор азыр кичине заблуждение кылып атат график, потому что бул жакта яркая картина болуп атат. Уровень сопротивления пробой болду. Пробойдон кийин үстүдө уровень бизде уровеньдин үстүндө проторговка болуп атат да. Мынакей могул жерде проторговка болду. Могул линиядан уже чыкты. Уровень сопротивлениядан. Үстүнөн чыгып туруп бизде мынакей проторговка болду и далее график жогору кетиш керек. Могул жерде бизде азыр график түшүп кеткендиги бул жөн эле заблуждение. Азыр кайра график үстүгө жогору кетиш керек достор. Ошондуктан биз бул жакта астыраак уровеньден жогору ачыша беришибиз керекпиз. Мен мурдакы видеороликтерде айтканмын, график өзү негизи прям точностью линиядан кээ бири секире бербейт да. Ошондуктан биз сразу түшүнүшүбүз керекпиз, что уровень күчтүү экендигин, если күчтүү болсо, анда ача бериш керек. Стратегияңарды ишенип эле да, стратегияңарга ишенип эле. Так, 1 минут и плюс болду достор. Отлично. Дагы бир жолу $100 бул жакта моментти кое бербей, мен жогору ача беремин достор. Анткени бул уровень ретест уже болду и дальше график азыр жогору кетиш керек. 100% достор, бул паттерн өзү мен 3 жылдан бери, 3 жыл мурун үйрөнгөм и 3 жылдан бери мен бул паттернди колдонуп келемин да. И азыр мен силерге наглядно дагы көрсөтөмүн. Бул жакта азыр график дагы бир жолу ушул үстүнкү уровеньдерге чейин көтөрүлгөн да, мынакей. Могул жака чейин көтөрүлүш керек да. Вот. Ну, это бул достор уже где-то бир 80-85%
мындай вероятно, что график кайра көтөрүлөт да үстүгө. Но кээде моменттер дагы болот, график, вообще башка жакка түшүп кетиши мүмкүн да. Же жогору, же астыга кетип калышы мүмкүн да. Буну дагы биз биле албайбыз. Ошондуктан бул рынок өз негизи достор, биз, прям 100% уверен боло албайбыз достор да. Так, мынакей 100 долларыбызга 10 секунд калды. Так, көрүп атканда деле бизде 5 секунд, и бул жерден дагы бир жолу 250 долларга 1 мүнөткө жогору ача берейин достор да, мынакей. Итак, достор, дагы бир жолу видео роликтин аягына айтып кетмекчимин достор. Биздин VIP чатыбызда обучениялар жана 2 мал торговля болот. Биринчи сессия күндүзү саат 3-тө болуп башталат командабыз менен, жана экинчи сессиябыз кечинде саат 9-да башталат достор. Жана экинчи сессиядан кийин 9-дан кийин бизде ушундай стрим болот YouTube'убузда да. Ошондуктан достор, YouTube канал катталабыз, Telegram каналыбыз катталабыз. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видео роликте көрүшөбүз достор. Бүгүн бизде торговлябыз башталат, и ушул менен достор биз жаңы жылды ушундай позитивдүү жана күндү обучение, торговлялар менен улантып баштайбыз да достор. Всё, сиздер менен эмки видео роликте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.